Өткөндө эки шаардык сүйлөшүп жатышат. В городе невозможно жить, вокруг одни мырки, понаехали мырки деп тагдырына таарынып отурушат. Алардын ою боюнча айылдын баары эле мырк. Анан кызыгып суроо узаттым. Мырктар ким десем, алардын ою боюнча маданиятсыз, адепсиз, билимин деңгээли төмөн. Ошондой адамдарды айтабыз деп көкүрөк кагышты. Андан кийин дагы суроо узаттым. Эгер силер айылдыктардан акылдуу болсоңор айткылачы, мырк деген сөз эмне өзү? Билишпейт. Алан булар эле эмес, өздөрүн шаардык сезген же тортик деп өздөрүн атап алган акылдуу шаардыктардын баары эле билишпейт. Мырк деген сөздүн тамыры советтик студенттерге барып такалат. Алгач айылдан келген студенттерди орустун мурка деген мышыгына теңеп шылдыңдашкан. Себеби үйдөн эч жака алыс чыкпайт мышык сыяктуу. Ал убакта айылдан келген студенткалар дискотека, вечеринка деген жерлерге такыр барышчу эмес. Анткени аларда иман күчтүү болчу эле. Ошентип ыймандуу кыздарга ийинчилеп берилген мурка деген ат мырка болуп өзгөрүп кыргызчага, кийин аны мырк болуп өзгөртүшүп бүт айылдыктарга тиешелүү болуп чыкты. Анан жанагы эки шаардык дөпараска айттым акыркы сөзүмдө. Демек, силердин атын иңер мырк болбосо деле, силердин чоң ата чоң иңер деле айылдык эмес, ошолор деле мырк экен да, силердин логика боюнча деген сөзүм безге сайгандай болду. Мырк бул географиялык түшүнүк эмес. Мырктар шаарда деле толтура. Оң колунда пиво, сол колунда тамеки кармап культурный болгон шаардык эже карындаштар эртең кантип эне болушат экен. Демократияны шылтоолоп гей болуп, чочосун кесип, катын болуп алган шаардык жигиттер мырк эмес эмне анан? Же ушундай жат көрүнүштөр айылда барбы? Сөзүмдүн акырында айтарым, ар бир аймактын өзүнө жараша кемчилиги жана жетишкендиги болот. Төгөрөгө туп келишкен кемчиликсиз бир гана Кудай экенин унутпайлы.